керек, аларга оңчук керек. Мына сакал койгондар болот. Эмнеге биздин чоң ата мына сүрөттөр бар? Биздин башкалган чоңдордун баары сакал коюп жатат. Эркек кишинин да сакал коет. Анан ал эжеден сурап да койбойт. Биздин шариятыбызда да, мыйзамыбызда да бар. Сакал койгон актор. Паранжа боюнча жүзүнү, шарият боюнча жүзүнү жабыш керек. Паранжанын эже кандай маанисин түшүнүп атат билбейм. Эми диндин иштеринде биз эми саясатта абайласак. Бизде Кудайга шүгүр 90% мусулмандар жашайт. Мына өнүккөн мамлекеттер дейбиз. Американы караңыз. Булар акчасына Кудай колдосун деп да жазып коюп. Россияны караңыз. Россиянын бардык чоң согушка бараткан аскер базаларында же болбосо азыр армияларында өзүнүн топтору бар. Эмнеге биз светтикте эле четке ала беребиз? Жок, андай эмес. Биз коом мусулмандар жашаган өлкөдө мусулмандын салт санасы, шариаттын күндөрү чогуу эле жашап келатат. Биз эми жакында эле мына 70 жылда өзгөрүүгө коомубузда ан сезимибиз өзгөрүп калды. Ага чейин эмне жашап? Мына карабайсызбы? Ата-энелерибиз кандай жашаган, чоң ата-чоңаларыбыз кандай жүргөн. Тарихта салышыбыз керек. Мына биз эми артынан өзүнүн эркин керек болсо демократия өлкөсүндө жашап атабыз. Айтканга сөз укуктары, сөз нерсе бар. Бирок бул мыйзамга мен каршымын. Кесиптештерди да булдурса ошого чакырып кетет. Эми ал эженин өзүнүн оюну, балким эжеге бирөө таңдалгандыгынан алып чыгмайт. Бул мыйзам туура эмес. Жалпылап эмеске азыркы жолубузга толуктуу жеткизебизби? Жеке сиз сакал койгон адамдарга кесиптешиңиздин бул сунуштаган мыйзамын жеке өзүңүз кандай кабыл алдыңыз? Мен туура эмес кабыл алдым. Мындайча айтканда, эми ушуга эле асылбай калдык да. Шарапат. Бирөөлөрдүн камбасына болуп атканда эже менен сүйлөшөт. Кесиптешиңизге сакал койгон адамдар сиз сыяктуу көңүл чурдонунда болуп атабы же эмне болуп атат? Сиздер көңүл чурдонунда болуп атасыздар. Неден улам мындай өзүңүз ойлосоңуз Ар ким мисалы үчүн эми бизде мусулмандардын да сакалы эмес да. Орустардын попторунда караңыз, сакалдары канчалык. Башка диндерде караңыз. Индияда караңыз, башка буддизмдерде. Бул эми сакал эркек кишинин сакалы да чыгып жүргөн. Өсүп жүргөн саны карап, юуп тазалап, ар ким барганда өзүнүн акыбалына караша мындай жүргөн жакшы. Анан эми табуулаган болбойт. Биздин мамлекетте Кудайга шүгүр эң мындай дин эркиндик бар да. Биз көп шүгүр болушубуз керек. Кээ бир мамлекеттерге караганда биздеги азыркы жашообузда мамлекеттердеги динге берген эркиндик башка мамлекеттерде жок. Башка мамлекеттерде, башка чоң мамлекеттерде дейбизби? Ошо Кудайга шүгүр. Анан биз башка мамлекеттерде мындай апел, мындай болуп атат, эмне болуп атат, мага штраф салабыз деген ал туура эмес деп ойлойм. Буюрса, бул мыйзам эжелери бар, артта чыгыруулар, эми азыр коомдук талкууга чыгып туруп, анда окууга келет. Сакал башка келип калган сөзүңүздө паранжа боюнча түшүндүрүп айтпадыңыз. Туура эле